мисалы бизде машина сүзүп кетет, арткан учуу болот да. Түнү ич авария болуп калат, дарактар жыгылып калып атат жайда. Анын ордуна биз эгишибиз керек да, зелен кошчу. Сонда мисалы ушул горшоктолор эгилет жайда. Жайда баягы полядагы деккенге болбойт. Дексең алып урап калат. Весной, ал посадка только весной болуп калды. Сасна элдер ким алып. Сиздерде жок болсо керек. Халыкта сиздерде көбүнчө сасна горный өсөт. Себеп условия ошого ылайык ташканда сизге аны суурап. Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы тажрыйба алмашуу максатында Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын жетектеген иштери менен таанышып кайтты. Шаардын борбордук көчөлөрүндөгү центральный жерлерде биз караган жерлерге бардыгына гүлдөрдү ошо пландаштырылган жерге, иштелип чыккан жерлерге эккенге гүлдөргө толук кандуу биз бүгүнкү күндө жетишет. Гүлүбүз да толук кандуу дайын болот. Себеби биз азыртан уже декабрдан баштап гүлдөрдү отургузуп, уруктарын алып келип, маселен бул жерде өзүбүздөн пайда кылган гүлдөрдөн сырткары чет мамлекеттен алып келинген уруктарды дагы себип, ошону бирден өстүрүп, пикировка кылып, ар бир стаканчыкка коюп, жанагындай жайгаштырып туруп, анан кийин эрте жазда өстүргөнгө биздин бүгүнкү күндө толук кандуу ошо канча гүл болсо ошонун баардыгы жетиштүү. Пландаштырган жерден сырткары дагы бизде көрктөндүрөбүз, көчөт сурагандар болсо биз даярбыз. Баягы кызматташканга да даярбыз, кызмат көрсөткөнгө даярбыз. Андан сырткары баягы көчөттөрүбүз да жетиштүү, Ош шаарына да жетиштүү. Иш сапардын жүрүшүндө Талас шаарынын мэриясынан барган делегация Ош шаарындагы негизги жашыл аянттардын бири болгон Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу паркында болуп, Сейилбактагы көрктөндүрүү иштери менен таанышты. Талас шаардык мэриясынын көрктөндүрүү ишканасынын кызматкерлери атайын тажрыйба алмашуу максатында Ош шаарынын көрктөндүрүү ишканасына келип отурат. Бүгүн бир күн бою ушу ишкананын баардык участкасы менен тааныштырып чыктык. Анын ичинде ошо Токтогул эс алуу паркындагы жумуштар боюнча да тааныштырдык. Жалпы сан негизинен Токтогул эс алуу паркы 9 гектар жерден гектар аянттан ашат, жалпы аянт боюнча. Бул жерде ушул 16-17 жумушчу эмгектенет. Анын күзөтчүсү да бар, сугатчысы, ушу баардык парктын тазалыгын, көрктөндүсүн караган ушул кызматкерлер иштешет. Ал эми ушул учурдан ошол Талас шаардык көрктөндүрүү ишканасынын жетекчилиги кызматкерлерине аябай ыраазычылык билдирем. Анткени ушул тажрыйба алмашуу бул абдан жакшы нерсе. Мен ойлойм, бүгүн биз буларга көптөгөн маалыматтарды берип жатып, биз өзүбүзгө дагы алардан бир кыйла тажрыйба маалымат ала алдык. Дайыма ушул шаарлардын ортосунда ынтымак, ушундай тажрыйба алмашуу көп арта берсин деп. Тажрыйба арттыруу максатында барган Талас Жашыл Чарба ишканасы шаарды көрктөндүрүүдө бир топ жаңы идеяларды топтоп, борбордук күнөзканалардын жана питомниктердин иштөө тартибин Талас шаарына да ишке ашырууну максат кылууда. Оң жак болгон бир территорияда 4 бригада бар, бир территорияда 3. Ошолор полностью территорияны бөлүп алган. Анын сугарууну, гүлегүүнү, тазалыкты полностью ошолор карайт. Келдик. Бул жерден тажрыйба алмашуу боюнча биогумусту компот деп коет экен, алгы биздеги шаар ичинде чыккан жалбырактарды, бутактарды кантип иштетсек болот, канча жылда ушул нерсе дайын болот, ушул нерсенин баарын көрдүк азыр бул жерден. Кудай буюрса жаз камал келсеңиздер шаарга, Талас шаарына, Ош шаарынан Талас шаарына көчөттөрдү беребиз деп атышат. Кудай буюрса тажрыйба алмашуунун негизинде көп нерселерди алдык өзүбүзгө. Бул жерде теплицалар бар экен. Бул теплицалардын максаты ушул көчөттөрдү урук кезинен өстүрүп, эмегече дайындаганча 5 жыл убакытты күтүп отура бербей, теплицанын ичинен эртерээк чыгарып, анан кийин көчөгө чыгарганга 2-3 жылды утуп кетсе болот экен да, 5 жылдын ордуна. Ошол ушундай эмелерди өзгө информацияларды алдык. Мага жаккан жери бул биздеги Талас шаарынын ичиндеги чырпыктар, как апарабыз билбейбиз да. Кандай кылып иштетебиз? Ошого бизге Кудай буюрса ушул жылга киргизсек, дробилканы. Анан ушуга окшоп бизде бир силостун яманыбы, же бир чуңкур жасайбызбы, жасап алып ошол жерге ушул нерсени апарып таштап, чиритип, топурак маселеси болбойт эле деген ойдомун да.